Буга чейин биздин мамыча түрүндө эсептерибиздин бирдиктери 10 сандан ашкан эмес эле. А эгерде ашса, кантип эсептейбиз? Мисалы, тапшырма. 28 кошу 36. Бул жерде бирдиктери 8 жана 6. Ондуктары 2 жана 3. Ошондо эсепти бирдиктеринен баштайлык. Бирдиктери 8 деген сан жана 6 деген сан экен. 8 менен 6-ны кошсок, суммасы 14 болуп чыга келди. Суммасы 14 2 орунду сан болду. 14 дегенде канча сан? 2 орунду сан болуп чыкты. Ошондо 10-дугу 1, бирдиги 4 болуп чыкты. Эрежеге таянып 4 деген санды бирдиктин астына түшүрөбүз. Ал эми ондуктардын үстүнө көңүлгө коюп коебуз. Ондуктардын суммасына кийин кошобуз. Ошондо 2 менен 3-тү кошсок суммасы 5 болду. Үстүндөгү көңүлдөгү менен 6 болуп чыкты. Ошондо суммасы 64.